Саламатсыздар, урматтуу студенттер. Сиздер менен узак убакыт буюрса, бул аңыз тилин үйрөнүү жолунда чогуу болдук, бирге болдук. Көп нерсени үйрөндүк, өздөштүрдүк. Сиздерге көп суроолор жаралган, ага жооп алдыңыз. Жаңы маалыматтар, жаңы сөздөр иш кылып, сиз көп жаңылыктар менен тааныштыңыз. Ал эми биз башында эсиңизде болсо буга чейин өткөн элек. Биз түбү системасын бүтүргөндөн ортодо жанагы сынатош, тактош ушуларды өтүп алдык. Ал эми ушул нерсе бизге бул убакыттарда түбү системасы, түбү түбүдөгү темаларыбыз бүт бара автоматизм жетип калды. Эми ошолордун аралашкан темаларын өтөбүз деп сизге башында айткан элек. Эми ошол темаларды өтүп баштайбыз. Ал эми ага өтөрдөн мурда сиз өткөн грамматиканын мугалим ар жерден кез-кезде сурап турат. Бүт өтүлгөн темалар боюнча ар жерден аралаштырып сурап турат. Сиз ошо сурайт, сиз ошого жооп бересиз. Анан жооп бергенден кийин сиздер өзүңүздүн робинг боюнча тексттер берген, күндүгө 1-2 беттеги жаңы сөздөрдү билип келип, бул жерде бири-бирине которуп туруп айтып бериңиз. Ошол берилген ташманы аткарыңыз. Андан кийин what a world тексти берилген. Ошол what a world текстин сиз карабай, айлана чөйрөгүңүздү карабай айтып бересиз. Айланаңызды карабай, китептерди карабай, көчүрбөй айтып бересиз. Ал эми биз бүгүнкү өтө турган темабыз бул китептеги 84 беттеги өткөндөгү келер шак деген теманы өтөбүз. Бул биз могунду төмөнгүдөй сиздерге тааныш болгон эле таблица менен өтөбүз. Эсиңизде болсо биз түдүн өткөнбүз. Түдү боюнча, түдү грамматикасы боюнча келер шагы кандай эле? Бүт барына I, we, they, he, she, it, will, work эле туру. Мен кийин иштейм эле. Ал эми мен кийин иштеп жаткан болом болсо эмне болот? Бүт барына I will be working. Мен кийин иштеп жаткан болом болот эле турбу? Ал эми мен кийин иштеп бүткөн болом болсо, бул түдү боюнча. Бул ing боюнча. Ал эми perfect tense'ти өткөнбүз. Мен кийин иштеп бүткөн болом, мен кийин сүйлөп бүткөн болом болсо, бүт барына I, they, he, she, it, will have spoken эле турбу? Will have spoken. Кийин сүйлөп бүткөн болом. Эртеңби, бүрсү күнүбү I will be working tomorrow. Ошентип биз түдүн өткөнбүз. Бунун келер чагын билебиз. Ал эми ing-дин да келер чагын билебиз. Ал эми perfect tense'дин дагы келер чагын билебиз. Ал эми сиздер турмушта мындан уккансыздар. Мен мисалы үчүн мен уктамакмын, мен бармакмын, келмекмин, жазмакмын. Мисалы үчүн сен кече мага чалганында бүгүн мен сабакка келмекмин. Же биз кече китеп алганыбызда бүгүн окумакпыз. Же 10 жыл мурда биз үй алып койгондо азыр ошол жерде жашамакпыз. Же мурда ошол жакта жашамакпыз. Же азыр сен мага акча берсең, мен кийинки жылы сага эмеден лагерден орун алып коймокмун. Ушул сыяктуу. Орысында я работал, я помогал, я сидел, я улетел бы деп айтабыз го. Ошол орыс тилиндеги б, кыргыз тилиндеги уктамакмын, жатмакмын, турмакмын деп айткан нерсени аңыз тилинде кантип айтат экенбиз. Келер чагы бүт баарына I will, I he, she-ге бүт баарына эреже окшош эле го. Ал эми мында дагы эреже баарына окшош. Мисалы үчүн мен иштемекмин дей турган болсоңуз, сиз ошо will'дин ордуна эле would-ду коюп коесуз. I would work. Мен иштемекмин. Көрдүңүзбү? Эми бунун чагы бул модалдык этиш would модалдык этиштин катарына кирет дагы. Бунун чагы жок. Сиз учур чакка деле айтып бересиз, келер чакка деле өткөн чакка айтып бересиз. I would work now. Мен азыр иштемекмин. I would work tomorrow. Мен эртең иштемекмин. I would work tomorrow. Yesterday. Мен кече иштемекмин. Көрдүңүзбү? Демек, бул учур чаккадагы өткөн чак, келер чак бүт баарына кете берет экен. Болгону убактысынан гана айырмалап, бүгүн, кече, эртең деп эле айырмалап, убактысын гана 3 жыл мурда же азыр же 4 жыл кийин деп ошол убактысын гана айтып коюш мүмкүн. Бирок эмне болот экен? Бул учур чаккадагы келер чак өткөн чагына баарына эреже окшош экен. Ал эми суроо бере турган болсок, эмне болот экенбиз? Would-ду алдына чыгарып коебуз. Would I work? Мен иштемекминби? Мен азыр иштемекминби, эртең иштемекминби, же кече иштемекминби? Ал эми мен иштемек эмесмин десе, я не работал бы дей турган болсоңуз, анда I would not work. Мен иштемек эмесмин. Азыр деле, кийин деле, мурда деле. Көрдүңүзбү? Жепшеңил. Не болду? Бул болгону түдү дагы will'дин ордуна would-ду коюп койдук.
Ал эми бул бир эле келер чакка тийиштүү жок болгон жок. Бул баарына тийишер экен. Түшүнүктүү болду да. Эми бул тудуга сизге адат болуп калган нерсеге мен бармакмын, турмакмын, уктамакмын, работал, помогал, сиделбы деп айттыңыз. Ал эми ошол эле кыймыл аракеттин ING-ге байланыштуу. Мен иштеп жаткан болмокмун, мен сүйлөп жаткан болмокмун. Мындан бүт бардыгы помогал бардыгы болгону бул бир жолу кылган. Иштеп бүтмөксүз бир жолу. Бул иштеп жаткан процесстин үстүндө болмоксуз, а бул болсо иштеп бүткөн процессте, иштеп бүткөн болмоксуз. Ал эми келер чакта I will be working боло турган болсо, эми сиз не кыласыз? I would be working деп коесуз. Бул не кылмаксыз? Мен иштеп жаткан болмокмун. Мисалы үчүн сиз айталы, сиз мага кече китеп алып бергениңизде, мен азыр уже китепти окуп жаткан болмокмун. Же машина алып бергениңизде, мен эртең сизди аэропорттон тосуп алып жаткан болмокмун. Же биз 20 жыл мурда жерди алып койгонубузда, өткөн жылы биз ошол жерде пахта эгип жаткан болмокпуз. Же биз ошол жерде күрүч жыйнап аткан болмокпуз. Демек, бул дагы эмне кылып жаткан болмокпуз дейт экенсиз, бирок учур чакка дагы кете берет экен. Келер чакка дагы, өткөн чакка дагы кете берет экен. Болгону айырмасы эмне экен? Бунун айырмасы мында бир жолу кылмаксыз болсо, бул кылып жаткан процесстин үстүндө болмоксуз. Я работалбы. Мында айткан я был бы работающим. А суроо бере турган болсок, ордун гана алмаштырып коебуз. Would I be эреже бар ошо. Would I be working? Ал эми мен иштеп жаткан болмок эмесмин дей турган болсоңуз, анда бардыгына I would he would not be working. Мен иштеп жаткан болмок эмесмин. Азыр кийин кече мурда боло берет. Түшүндүңүз да? Андан кийинси мен иштеп бүтмөкмүн дей турган болсоңуз, мен сүйлөп бүтмөкмүн, уктап бүтмөкмүн, жатып бүтмөкмүн, кылып бүтмөкмүн дей турган болсоңуз, бул эле ошо will'дын ордуна would коюп коесуз, бирок кыймыл аракетти кылып бүткөн болосуз. Мисалы үчүн, айталы, алар бизге үй куруп бергенде, биз азыр ошону жасалгылап бүтмөкпүз. Же китеп сатып алып бергенде биз ошону окуп бүтмөкпүз. Азыр деле же эртең окуп бүтмөкпүз, же 3 жыл мурда эле окуп бүтмөкпүз. Демек, кыймыл аракетти кылып бүтмөкпүз. Бүтмөкмүн азыр, же кийин бүтмөкмүн, же мурда бүтмөкмүн дей турган болсоңуз, бул дагы эле учур чак, келер чак, өткөн чагы баарына окшош болгону, суроосу эреже баарына окшош. Суроо бергенде алдына чыгарып коебуз. Would I have spoken? Ал эми мен иштеп сүйлөп бүткөн эмес, сүйлөп бүткөн болмок эмесмин дей турган болсоңуз, I would not have spoken. Мен сүйлөп бүткөн болмок эмесмин. Демек не болду? I would work. Сиз бир жолу иштемексиз. Иштемекминби? I would work. Мен иштемекмин. Would I work? Мен иштемекминби? Мен иштемек эмесмин. Азыр же кийин же мурда. Ал эми I would be speaking. Мен сүйлөп жаткан болмокмун. Азыр же эртең же мурда сүйлөп жаткан болмоксуз. Суроо берет. Would I be speaking? Мен сүйлөп жаткан болмокмунбу? Азыр же кийин же мурда. I wouldn't be speaking. Мен сүйлөп жаткан болмок эмесмин. Азыр деле, мурда деле, же кийин деле. Ал эми I would have written. Мен жазып бүтмөкмүн. Азыр, кийин, мурда. Would I have spoken? Мен азыр гана сүйлөп бүтмөкмүн. Мен азыр гана мен сүйлөп бүтмөкмүнбү? Азыр же кийин же мурда. I wouldn't have spoken. Мен сүйлөп бүтпөйт элем. Азыр, мурда же кийин. Я работал бы, я был бы работающим, я работал, но я закончил бы, да, работать. Ушу менен бул өткөндөгү келер чак. Ал эми кийинки рамкада кийинки теманы бул акыркы I would have been working дегени мен сүйлөп жаткан болгон кайсы бир убакыттан бери дегени, аны кийинки теманы өтүп, анан кийин кошуп коебуз. Ушул менен бул өткөндөгү келер чак бүттү. Ал эми сиздер ошол өтүлгөн грамматикаларды кез-кезде кайталаңыздар. Туура эмес эчтер буюрса жакшы. Грамматиканы кайталаңыздар кез-кезде, кайсыдан кыйналсаңыз. Андан кийин ташыма ошо Робин Гуд сиз токтогон жерден 2 бет бүт бар жаңы сөздөрдү которосуз. Билип келесиз, бул жерде аны которосуздар. Өзүңүздөр которуп, анан кайра аңча которосуздар. Анан what a world деген текстиңиз бар, ошол текстти бүгүндүгө бирден топик айтыңыз, алыңыз, аны
айтып бериңиз, retailing кылыңыз. Бул өтө чоң жардам берет. Кааласаңыз эркин диалог, топик алыңыз, сизге кызыктуу болгон нерсени сүйлөңүз. Ошо Robinhood'дун текстин кошо, аудио материал бар го, ошол аудиосун кошо угуп, анан болушунча туура сүйлөгөнгө аракет кылыңыз. Ал эми мугалим сиздин ката тураңызды текшерип турсун. Ал эми ушу менен сиздин бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Ал эми кийинки сабакта көрүшкөнчө.